Assalamu алейкум. Айылда бардығыз, ат жылқы мал қармайыз. Азыр Сөөлжан боюнча семинар болуп атат. Алдыбызда көрүнүп турган ушул жылкылардын кыгы. Эгерде мына ушуга Сөөлжан салып койсо, 4 ай жакшылап жууп кармап кое турган болсо, анда Сөөлжан үчүн сонтон болот. Ошондой эле көңдү кыздыруу боюнча, кызытуу боюнча тартайын деп атам мунука. Алдыбызда көрүнүп турган болсо, плов чыгып атат. Кадимкидей күйүп аткандай. Жытыда укмуш уруп турат. Көрүңүздөр, кадимкидей түтүп атат. Качан гана көң борпоң абалда болгондо, ичинде аба болгондо, анда бул микроорганизмдер үчүн, бактериялар үчүн аябай жакшы шарт түзүлөт. Натыйжада кызыйт дагы көң күйө баштайт. Ичиндеги урук, ичиндеги бүт зыянкечтердин баардыгы күйүп жок болот. Бул чала күйө турган болсо, анда уруктарда калышы мүмкүн, себеби үстүнө жакын жерлери күйбөй калат. 50 сантиметрге чейин күйбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан муну кайра которуп туруп, экинчи аянтка которуп, аралаштырып койсо, кайра кызып күйөт. 1 жыл бою ушундай чоң аянтка коюп, аралаштырып судан сээп турсаңыздар, көң 1 жылда күйүп калат. Буга суперфосфатты кошуп, аянтка ушундай калыңдыкта төшөп, күйдүрүп алсаңыз болот. Мына туугандар кадимкидей кызып күйүп атканын көрүүгө болот. Бакка эгер ушул бойдон алып чыгып сала турган болсоңуз, анда ото чөптөр кошо барышы мүмкүн. Мына ушундай аянттарга ушундай көңдү күйгүзүп алсаңыз болот. Канча күндө этери чыгат? Мына эгерде 1 тонна болсо, 1 тонна болсо, ошону полностью переработка кылганы 5 же 6 айда бүтүрөт. Полностью таптаза кылып, өзү да 100 килограмм болуп калат. Сөөлжан көбөйүшү. Кайра кантип чыгарып аласың менде? Анан мисалы үчүн мынакы салдың, салдың кетти, иштеп кетти. Анан баргандан оны чыгарбайсың да, дагы ошол жерге дагы күйүп коесуң. Же местаң болбосо, буруп туруп бул жагына кылып коесуң. Айланып жеп кетет. Жок берет кезинде тигиге. Жаң азык Тиги немеге күчөр деп. мына мисалы үчүн мына 2 полоса. Буяктан салып койдум, бул буяктан жеп, айланып жеп жүрө берет. Сен буякка дагы төгүп жүрө бересиң. Мына туугандар. Тигини алып алдым да, дайын алып кеттим. Дайын алып эле ордуна жагы таштап жүрө